Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Күн маек. Бүгүнкү биздин тема бала тарбиялоодогу эффективдүү ыкмалар. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ылайык, өлкөдө 18 жашка чейинки балдардын саны 2.700.000ден ашуун. Кыргызстан балдардын абалын жакшыртуу үчүн бир топ жетишкендиктерге жетишти. Бирок ошол эле учурда балдардын жашоосун жакшы жакка буруу, алардын келечегин аныктоо боюнча ата-энелер үй бүлө дагы чоң роль ойнойт. Негизи эле ата-эне менен баланын ортосундагы мамиле баланын калыптануусуна, келечекте анын кандай адам болуусуна, ийгиликтерди жаратышына таасир этет. Негизи эле баланы тарбиялоодогу негизги ыкмалар кайсылар? Бүгүн биз көрсөтүүдө сөз кылабыз. Студиябыздын коноктору бар. Ош шаарындагы Актайлак балдар бакчасынын жетекчиси дефектолог Абдыкадырова Гүлмира Эргешовна жана ошондой эле Ош шаарынын мэриясынын үй бүлө жана балдарга жардам берүү борборунун психологу Абдуллаева Бегимай Пирматовна. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиздер. Албетте, балдар биздин келечегибиз, биздин бактыбыз, жашообуздун жарыгы дейбиз. Аларды ата-энелердин илгерки үмүтү, өлкөбүздүн келечеги деп эсептейбиз да. Негизи эле баларды тарбиялоодо ар бирибиз чоң жоопкерчилик мойнубузда турат. Учурда бизде негизги ыкмаларды кайсылар деп эсептейсиздер? Бала тарбиялоодогу эл арасындагы кеңири жайылган ыкмалар алардын учурдагы тарбияга туура келип жатабы? Саламатсыздарбы. Бала тарбиялоо бул эң чоң жоопкерчиликтүү жумуш. Анткени биз бала тарбиялоону биринчи карьерам жасап алайын, бизнесин жасап алайын, андан кийин аткарам дегенге болбойт. Анткени бала чоңоюп кеткенден кийин ата-энеге муктаждык калбай калат. Аны тарбиялай албайбыз да. Бизнесибизди, карьерабызды өмүрүбүз өткөнгө чейин курап алсак болот. Мына ошондуктан бала тарбиялоону биз өтө чоң жоопкерчиликтүү, кайталангыс жумуш деп алсак болот. Бала тарбиялоону биз билбей туруп эле балалуу болдук. Мына ошондуктан көбүрөөк билим керек, билбегенибизди окуп үйрөнүүбүз керек да. Эл арасында жайылган ыкмалар, мисалы бизде ата-энебиз эмгекке үйрөтүү менен тарбиялаган. Бирок азыр биз балдарыбызды антип тарбиялай албайбыз, анткени баардык нерсе автоматташтырылган. Дагы айта кетсек, бизде ата-энелерибиз мисалы салыштырып тарбиялаган, аны биз туура кабыл алып, туура жүрүм турумга ээ болуп, анан жакшы жакка өзгөргөнбүз. Бирок биз азыркы балдарыбызды эч качан салыштырып тарбиялай албайбыз. Анткени бала өзүн салыштырып жатып, өзүнө болгон ишеними, баасы түшөт да. Дагы бала тарбиялоодогу негизги ыкмалардын бири биз өзүбүз балага үлгү болушубуз керек. Анткени бала айтканыңды эмес, көргөнүн кылат да. Куш уяда эмнени көрсө учканда ошону алат дегендей эле, үй бүлөдө биз баланын кандай болуусун кааласак, биз өзүбүз ошону аткарышыбыз керек. Мисалы, балабыздын китеп окуусун каалайбызбы, же болбосо спорт менен машыгып, туура тамактануусун каалайбызбы, телефонду аз кармоосун каалайбызбы, биз ошону өзүбүз аткарышыбыз керек. Же болбосо биз жолдошубуз менен болгон мамиле, келинчегибиз менен болгон мамиле балабыздын келечектеги үй бүлөдө кандай мамиле куруу керек дегенине үлгү боло алат. Биз көпчүлүк учурда ата-энелер өзүбүз мисалы үйдө отуруп эле мен азыр жолдо баратам дейбиз, мен жетип калдым дейбиз. Мына ошол нерсе баланын уже калпайтуусуна, терс тарбиялоосуна себепкер болуп жатат да. Ошондуктан балаңызды кандай тарбиялагыңыз келсе, өзүңүз ошол нерсеге ээ болуңуз дейт элем. Ыкмалардын ар бирине дагы токтоло кетебиз көрсөтүүнүн жүрүшүндө. Ал эми Гүлмира Эргешовна, сиз көп жылдар бою ушул бала бакчада иштеп, бала бакчаларды жетектеп келесиз. Негизи эле бала бакчада балдарды тарбиялоо ыкмалары кандай? Сиздер кандай ыкмалар менен тарбиялайсыздар? Биз бала бакчада биринчиден айтсам, жаңы келген балдардын айтсам, биз биринчиден балдарды, кичинекей баланы көндүрүшүбүз керек. Көндүрүү ыкмасы. Андан кийин ал балага ушунчалык жакшы энесиндей кылып мамиле жасап, ал баланы ишендиришибиз керек. Ушул бакчада, ушул балдардын чөйрөсүндө ушул балага коопсуз, досторду табасың дегендей кылып. Андан ары эми бир канча түрлөрү бар. Андан кийин ошол балага ошол неменин ичинде, коллективдин ичинде өзүн кошо балдар менен кошо алып жүрүүнү, коомго аралашууну, анан баягы айтып кеткендей
ошол өзүнчө бир жаш балдардын эмгеги да, ошону менен кошо тарбиялайбыз. Баягындай ошол тайпанын ичинде эле баягындай кезекке турушат, кезек менен жардамчы болуп, эжекесине жардамчы болуп, тамактан кийин тамакка чейин кружкаларды коюп, тарелкаларды коюп дегендей. Анан бара ошол балага бул нерсени кылса туура эмес, бул нерсени кылса туура дегендей көрсөтмөлөрдү берип, эгер туура эмес кылып койгон болсо, ал жерде катуу урушпай, түшүндүрүп, ошол нерсени көрсөтүп, үйрөтүп, ошондой ыкмалар менен тарбиялайбыз, көндүрөбүз. Бакчадагы ошол жаш балдардын чөйрөсүнө, коллективине. Негизи эле ушул коомдун өзгөрүшү менен заман талаптарына ылайык элдик ыкмалар дагы өзүнүн эффективдүүлүгүн жоготот экен. Жогоруда белгилеп кеттиңиз, жаңы ыкмалар пайда болот дегенде. Азыркы учурда балдардын эң көйгөйлүү маселе бул телефон менен гаджеттен арылта албай жатабыз да. Мына ушуларга кандай ыкма менен балдарды ушул нерселерден арылтабыз? Негизи эле булардын балдардын психологиясына дагы терс таасирин тийгизип жатат да. Ооба, туура айтасыз. Анткени азыркы учурда эң олуттуу темалардын бири ушул балдардын терс жолго түшүүсүнө, тилинин кеч чыгышына, көптөгөн ден соолугунун, зрениясынын көрүүсүнүн, дагы башка дене мүчөлөрүнүн зыян тартуусуна дагы телефон шарт түзүп атат да. Эми биз жана айтып кеткендей эле эң биринчи биз балабыздын телефонду аз кармоосун каалайбызбы, туура пайдалануусун каалайбызбы, ошол нерсеге үлгү болушубуз керек. Экинчиден, баланын убактысын чектөө. Албетте телефондун пайдалуу жактары өтө көп. Телефондун көптөгөн пайдалуу билимдерди алсак болот, бала колдонуп, өзүбүз да колдонуп. Бирок ошол нерсени баланын жаштайынан баштап балага бербей койсок такыр болбойт, берип сааты менен чектеп. Балага ошо кичинекей бала болсо дагы жок бул ыйлайт дебей, сага мен 20 мүнөткө гана берем. Бир нерсени көр, анан кийин бересиң деп бала менен келишим түзүш керек. Чоң адамдай эле бала ошол нерсеге көнөт, чыр болуп, ыйлап, баягы өзүнүн мүнөзүн көрсөтпөй калат. Экинчиден, мектеп курагындагы балдар болушу мүмкүн, бакчага барган балдарда бош убактысын такыр бош койбош керек да. Убактысын, ар бир убактысын өзүнүн бир мерчемдеп, кружокторго, иримдерге берип, баланын бош убактысын калтырбаш керек. Азыркы учурда аябай эле көп мисалы иримдери улам тирик курстарына, спортко берип, баланын убактысын такыр бош убактысын калтырбаш керек. Негизи эле ушул балдарды телефонсуз деле кечке чейин мисалы бала бакчаларда тарбияланганда алар телефон кармашпайт, телефон, гаджет кармабай деле убакыт өткөрүп атышат да. Сиздер кантип алаксыздар мисалы өзүңүздөрдүн программаларыңыздар? Бизде эми балдар бакчасында, жалпы эле балдар бакчасында мектепке чейинки билим берүү уюму болуп атат да. Ошол жерде биз балдарга билимди оюн түрүндө беребиз да. Оюн түрүндө берилгенде, ошондо бул балдарды тил өстүрүү, кебин өстүрүү, анан жанагындай ролдог оюндар, ошолор менен айлана чөйрө менен таанышуу, бүт өзүнчө негизги программанын негизинде сабактарды өтүп, оюн түрүндө сабак өтүлүп эле, анан бакчада бардык эртеден кечке чейин белгиленген да бизде күнүмдүк режим бар. Ошону менен өткөндө бир да телефон кармашпайт. Ошону менен гана кечке уктап, ойноп, анан үйүнө кетишет. Демек, үйгө баргандан кийин дагы мына ушундай ыкмаларды колдонуп, балдар менен көбүрөөк сүйлөшүп, же балдарга өзүнчө бир оюндарды үйдө ата-эне деле шарттарды түзүп бергенге болот да. Ооба, ата-эне ошол көбүрөөк биздин азыркы заман талабына ылайык бизде той топурубуз, шернелерибиз көп болгондуктан балага телефон берип эле коебуз да. Биз өзүбүз мына балдар бакчасында айтып атпайбы, балдардын өзүнүн күнүмдүк расписаниясы бар, топтук оюндар, жекече оюндар бар, эмгек тарбиясы дедиңиз, ошол сыяктуу эле үйдө да биз ошол нерсени кылсак болот. Үй жыйноого балдарыбызды кошо аралаштырсак, тамак жасоого балдарды кошо аралаштырып, уул балдар атасы менен бакчадагы жумуштарды кылып, биз көбүрөөк бала менен өзүбүз убакыт өткөрүшүбүз керек. Телефонду берип коюп эмес, маңдай тескей отуруп сүйлөшүп, бүгүнкү күнүң кандай өттү, эмнелерди үйрөндүң, бакчада эжекең эмнени үйрөттү сага, досторуңдун аты ким деген сыяктуу баланын жөнөкөй эле суроолорду берип, баланын ички дүйнөсүнө киришибиз керек. Бул сүйлөшүү баланын ошол убактысын натыйжалуу өткөрүү менен бала менен эненин, бала менен атанын ортосундагы
мамилени, ишенимди дагы бекемдейт. Бала энеден көбүрөөк, атадан көбүрөөк сүйүү, мээримди каалайт, өзүнө убакыт бөлүүсүн каалайт. Ошол нерсени бүт сүйлөшүү аркылуу, бала менен чогуу убакыт өткөрүү аркылуу бала ала алат. Ошол эле учурда биз азыркы учурда баардыгы автоматташтырылып баратат деп атабыз. Балдардын эмгекке болгон тарбиясы аксай баштады да. Себеби өнүккөн өлкөлөрдө балдарды атайын алып чыгып, мисалы картошка эктирип, бала бакчадан баштап ошону тарбиялашат экен да. Сиздерде дагы мына ушундай нерселерди практика жүзүндө дагы колдоносуздарбы? Бизде бакчаларда жаш өзгөчөлүгүнө жараша программанын негизинде ошол темалар бар атайын. Ошонун негизинде балдардын өзүнүн бар эмгеги. Ошол немеден эле тайпадан эле бар. Азыр бизде жанагы STEM, анан этно-STEM деген программалар кирип атат, заман талабына ылайыкташтырылып. Ошол жерде эми STEM болгондо жана баланы көрсөтүп эле коюп койбостон, көрсөтүп, өзүнө карматып, кармап да көрүп, өзү байкап да көрүп, ошол тарбиячысынын аркасынан кайталап, ошондой ыкма болгондо баланын кабыл алуусу аябай жакшы болот да өзүнө. Этно-STEM бул бизге керек чындыгында. Азыркы биздин өсүп келаткан муунду, өзүбүздүн үрп атат, ошол болгон биздин өзүбүздүн калктын, өзүбүздүн улуттук баалуу нерселерди үйрөтүп, кичинекейинен баштап жаш өзгөчөлүгүнө жараша билим берип, мектепке чейинки өзүнүн жашына, өзүнүн кабыл алуусуна ылайык ыкма менен беребиз да. Негизи эле ушундай элибиздин үрп адат, каада салттары аркылуу дагы балдарды тарбиялоо өзүнүн натыйжасын жакшы берет. Ооба, албетте. Бизде мисалы жомок айтуу, чоң элерибиз жомок айткан, ошол жомок аркылуу мисалы акыл карачат, акылдуу дыйкан деген жомоктор аркылуу эле биз аягы жакшынакай болуп бүткөн, ошолордон өзүбүзгө сабак алганбыз. Демек, ушундай болуш керек экен деп. Азыркы биз балдарыбызга деле ошол ыкмаларды колдонсок болот. Жакшы окуяларды айтып берип, же болбосо чогуу жумуш аткарып, элдик ыкмалар балдардын ошол тарбиялануусуна өтө чоң таасир берет. Биздин ошол эле учурда азыр мындай ар кандай мамлекеттерден келген башка чет өлкөлүк ар кандай мультфильмдер көбөйдү. Кээде көрөсүң агрессивдүү мультфильмдер да көбөйдү. Алар балдардын психологиясын канчалык деңгээлде бузат? Балдардын психологиясын албетте бузат. Өтө аларды көрүүгө мүмкүн эмес. Азыр ошол интернет желесинде да кайсы мультфильмдер такыр көрбөгүлө дегендер бар да. Мына ошолорду ата-энелер биз карашыбыз керек. Балага телефонду берип койгондо дагы кийин карашыбыз керек. Бала эмнени көрдү? Анализдеп, мынаны эле көрөсүң, ушуну көрөсүң. Бала эмнеге кызыгат? Мисалы, менин 6 жаштагы балам спортко кызыгат, күрөшкө барат. Ошол боюнча видеолорду чогуу көрөбүз. Кээде ал деле кирип кетет, баланы дайым көзөмөлдөп, кел чогуу көрөлү, муну көрөлү деп бала менен телефон көргөндө дагы ата-эне чогуу көрүш керек. Анткени зыяндуулугу аябай көп. Баланы ошол эле бир агрессивдүүлүккө тарбиялайт баягылар, өч алууга тарбиялайт. Терс жактары өтө көп. Балдардын кийинки келечегинде дагы ошолор таасирин тийгизет. Ошол баланы өзүмчүлдүккө тарбиялайт. Азыркы жаңы ошол чет өлкөдөн которулган ошолор мультфильмдер баланы көбүнчө эле өзүмчүлдүккө тарбиялайт, агрессивдүүлүккө тарбиялайт, өч алууга тарбиялайт. Ал эми бала бакчаларда ошол балдардын аң сезимин туура жолго өстүрүү үчүн кандай иш алып барасыздар балдар менен? Балдар бакчасында аң сезимин өстүрүү үчүн жанагы эле биздин өзүбүзгө берилген программалар бар атайын. Темалар бар өзүнчө. Ошол боюнча кукольный театрларды көрсөтөбүз. Балдарга эжекелери, тарбиячылары туура багыт берип, тарбиялоо, ошол көрсөтгөн мультфильмдин артында тарбия туруш керек да. Муну мындай кылса болот, мындай кылса болбойт деген маанидечи. Анан достор бирине бири жардам бериш керек. Кичинекей балдар өздөрүнүн бир туугандарын сүйүш керек, ата-энесин сүйүп жардам бериш керек деген темада ошондой маанидеги мультфильмдерди беребиз. Анан балдарга бул
эң негизги нерсе баланын ата энесине, бир туугандарына, досторуна болгон ишеним сезими өтө күчтүү болуш керек дагы. Ошол ишенимди актай алыш керек да ата эне дагычы. Анан жанагындай агрессивдүү ошондой мультфильмдерди көрбөш керек дегенде балдарга түшүндүрсө, алар түшүнүшөт. Туура түшүндүрүүнү балдардын психологиясы аябай чоң адамдай назик нерсе да. Анан аны алдап койсо, мисалы сен ушуну 20 мүнөт көрөсүң деп туруп 5 мүнөттөн кийин кой көрбө десе, анан балада баягы ишенбөөчүлүк пайда болот. Ошон үчүн бала бакчада дагы бизде жана айтып кеттим, дагы кайталайм, режимдик моменттер аябай туура сакталат. Мынанча мүнөт көрүш керек, мынанча мүнөт неме, мынау сабак болуш керек, анын артынан мынау сабак болуш керек деп, ошол режимдик моменттер сакталат да бизде бакчада. Анан кечке мультфильм немени гаджет да кармабайт, телефон да кармабайт. Анан жанагы кебин өстүрөбүз, физикалык жактан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн өстүрөбүз дегендей. Анан эмгекке тарбиялайбыз оюн түрүндө, мунун баардыгы оюн түрүндө. Ошол эле учурда азыркы коомчулуктагы эң көйгөйлүү маселелердин бири бул балдардын тилинин чыгышынын кечеңдөөсү. Ошол кеч сүйлөгөн балдар аябай көбөйүп атат да. Адистер айтып келетет, көбүнчө ошол технологиянын өнүгүшү балдардын көбүрөөк телефон, гаджеттерди бала кезинен, жаш төрөлгөндөн баштап эле 5-6 айлык болгондо эле колдоруна карматып коюп атпайбызбы? Ошол мезгилден баштап колдонуусунун таасири дагы бар дейт да. Мына ушул элеби же да башка таасирлер дагы барбы? Албетте сиздин сөзүңүзгө кошулат элем, анткени чындап эле ушул телефон эне боюнда бар кезде өзү да телефонду көп кармайт. Бул албетте зыян да. Бул албетте баланын түйүлдүктө кандай өсүп жатат. Бул баары ошол түйүлдүктөгү кезинен башталат. Эненин психологиялык абалы, физикалык абалы, эмоционалдык, руханий абалы бүт баардыгы кандай тамактанып атат, телефонду канчалык көп колдонду, интернетти канчалык көп колдонду, бул баланын өсүүсүнө толук таасирин тийгизет. Андан кийин бала төрөлдү, жада калса 2-3 айдан баштап ушундай телефон берип койгон ата энелерди көрдүм. Өзү баланы алаксытып, бирдеме менен балага берүүнүн ордуна, көңүл бөрүүнүн ордуна балага ошол мультфильмди көрүп коет. Бул ушуну эле көрөт деп көнүп калат бала уже. Андан кийин эненин ошол эмоционалдык абалы, ошол учурда канчалык кайын журтунан, жолдошунан колдоо болду эненин боюнда бар мезгилинде. Ушул дагы баланын өсүүсүнө аябай чоң таасир берет. Анан ата энелердин ошол телефонду берип коюп бала менен сүйлөшпөгөнү. Бала сүйлөшпөсө каяктан билет сөздү? Мектепке барып, мектепте мугалимдер аркылуу гана баласынын тили кеч чыгып калганын, кээ бир тамгалары чыкпай калганын, өсүүсүндө психологиялык өсүүсүндө артта калуу байкалгандыгын мектептеги мугалимдер аркылуу гана билип атат да ата эне. Ага чейин такыр билбейт. Телефон өтө чоң таасирин берет. Сиздердин бала бакча мына ошол мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды тарбиялап келесиздер. Ошол сүйлөө ичинин кечеңдеши эмнеде экен сиздин оюңузча? Бул биздин бакчада мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар, тарбияланып жатышат. Балдардын тилинин кечеңдиги мындай өспөй, жакшы сүйлөй албай аткан себептери аябай көп. Ал жакта медициналык себептер бар. Жанагындай бул психолог кыз айтып кеткендей, баягы бала биринчи энесинин ичинде түйүлдүк кезинде өөрчүп атканда 3 айга чейинки өтө маанилүү учурда. Ошондо мен айтат элем, жаш энелер ошол баланын түйүлдүктүн жанында ошо өзүнүн жакын балага телефонду көтөрүп жүрбөсө кечке, анан ошол мезгилде баягы балага таасир этет. Анан ошо тилинин сүйлөй албай атканынын дагы бир себеби урук куучулук да болушу мүмкүн. Анан акыркы кезде мен дефектолог катары айтат элем, бул ковид болуп өттү. Ошол ковидтин да таасири жаш энелерге аябай көп болду. Ошондон дагы таасиринен дагы балдар ошентип сүйлөбөй атышат. Анан дагы бир таасири ошол телефонду берип коюп, бала менен эне, ата эне сүйлөшпөйт. Баланын тили чыгыш үчүн сүйлөшүш керек кадимкидей. Анан сүйлөшкөндө дагы кээ бир кичинекей балдар баягы сөздү туура эмес айтса, аны ошонун тилинде сүйлөбөйт. Туура аталышын сүйлөшүш керек да. Мисалы, суу ичем,
деп нан жейм дегенде, эми баланын тили ширин, ал өзүнүн тилинде айтат. Бирок баланын тили туура калыптаныш үчүн туура айтыш керек. Анан бала менен көп сүйлөшүш керек. Кадимкидей жакшынакай кылып сүйлөшүп, тилин өөрчүгөнүнө жардам бериш керек. А эгер бала ооруп атса, чындыгында өтө эле кечеңдеп кетип атса, психиатрга көрсөтүп, невропатологдорго көрсөтүп, биринчи невропатологко көрсөтсө, анан ал өзү жолдомо берет, буларга баргыла деп. Анан биздин бакчада логопеддер иштейт, балдар менен атайын. Ошол кесипкөй адистерге кайрылыш керек да. Негизи эле азыркы учурда логопедтерге болгон муктаждык аябай күчөдү да. Анан ошол эле учурда алардын ар кандай билим деңгээли деле ар кандай болушу мүмкүн. Ушул логопедке чейин дагы психологко биринчи барыш керекпи сөзсүз түрдө, же дароо эле логопедке барып эки тармак менен тең ишти бир алып кеткен туурабы? Бала эң биринчи эле, эгер баланын тили кечеңдеп жатса, эң биринчи эле дарыгерге барыш керек. Невролог дарыгерине барыш керек. Андан кийин ал баш мээсинде кандай өзгөрүүлөр бар, кандай кечеңдүүлөр бар, аны баарын изилдеп чыгып, анан логопедке, анан дефектолог, психолог, невролог 4-5 адис чогуу иш алып барганда гана жакшы болот да. Натыйжалуу болот. Бир жактуу эле карабаш керек. Мисалы азыр бизде мына эжеке айтып атат, биздин үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборубуз шаардагы акысыз борборлор аябай көп. Ошол логопедиялык, дефектологиялык, психологдуктун кеңештери бар. Ата-энелер издениш керек да. Эгерде баласы ошондой өзгөчө болуп калды, же болбосо тилинин чыгуусу кечеңдеп жатат, кээ бир тамгаларды айта албай жатат, сөзсүз барыш керек дарыгерлерге. Изденип барса, ушундай акысыз мекемелер бар. Негизи эле сиздерге акыркы учурларда көбүрөөк кандай маселелер менен, көбүрөөк кандай көйгөйлөр менен балдарын алып барышууда? Бизге ошол эле аутизм, андан сырткары задержка психического развития, ЗПР, ЗРР болгон балдар. Андан кийин ошол эле тили чыккан, бирок кээ бир тамгаларды айта албайт. 3-4 бул Р, Ш, ошо балдарга кыйыныраак болгон тамгаларды айта албайт. Андан кийин уже балдар чоң мектепке киргенден кийин өзүнүн коомдо достору менен тил табыша албайт. Бул бала ошол социумга кошулуу жагынан артта калганда, анткени бала менен ата-эне көбүрөөк сүйлөшкөн эмес, адаптация кылган эмес коомго. Анан кийин уже мектепке барганда балдар менен, достору менен тил табыша албай калат. Андан кийин өспүрүм курактагы балдарын да көп алып барышат бизге. Азыр ушул өспүрүм курактагы балдарга дагы ушул өзгөчө тарбия менен өзгөчө көңүл буруусу керек да, албетте. Ошол эле учурда мына ушул өспүрүм курактагы ошондой маселе жаралбашы үчүн бала бакча кезинен баштап туура тарбия берүү дагы маанилүүбү? Албетте, ошол бала бакчага барган балдарды жанагындай организованный дети дейт да. Мындай өзүнчө уже бала бакчага барган баланын менен барбаган баланын психологиясы жүрүм-турум башкача болуп калат. Анан ошого мектепте ошондой проблемалар жаралып кетпеш үчүн бала бакчадан балдарга туура багыт берип, туура тарбия берүү өтө маанилүү. Анан бул жерде биздин коомдо ошондой бир ой бар. Эми бардыгы эмес, бар да ошондой бакча гана караш керек, мектеп гана караш керек дегенчи. Анан мен ошол 36 жылдык эмгек стажымда байкадым ата-энелерди. Силерге мамлекет төлөп аткандан кийин карабайсыңарбы дегенчи. Жоопкерчиликти оодарып коет. Биз бакча, мектеп карайбыз, бирок үйдө дагы караш керек да, ошондо бышыкталат. Ошондо баланын үстүнөн контроль болот. Анан коомго биз жакшынакай балдарды даярдайбыз. Анан балдардын дагы өзүнүн жашоосунда өтө чоң таасир болот да. Ошон үчүн бул жерде ата-эне биринчи ролдо, анан мектеп, бакча баары бирге иштеш керек да, байланышта. Кошумчалап коеюнбу ушул боюнча дагы? Кыскача кошумчалап кетсеңиз. Ошол өспүрүм курак боюнча, өспүрүм куракта ата-эне менен баланын ортосунда эмнеге көбүрөөк пикир келишпестик болот? Анткени эле ошол
Бизде мисалы 3 жашка чейин кеч деп бир япондордун китеби бизге келди го. Биз аны баарыбыз окуп кайгырдык, мен кеч калыпмын да деп. Чындыгында ал бизге туура келбейт да. Бизде кечирээк бардык нерсе. 5 жаштан, 7 жаштан кийин кеч десек болот да. Ошол 7 жашка чейин сен кандай тарбия бердиң, ошонун жыйынтыгын өспүрүм кыракка келгенде көр деген сөз да бул. Демек, балдардын тарбиясын кичинекей бала Кичинекей мезгилден 7 жашка чейин биз жетишип калышыбыз туура керек. ыкмаларды колдонуп, туура тарбияласак, балдарды биз мындай коомго пайдасы тийген эр азамат, жакшы мыкты өзүнө жоопкерчиликти алган, интеллигент балдарды тарбиялап, мыкты келечекти тарбиялайбыз. келечек ээлерин тарбиялайбыз. Чоң рахмат, студиябызга келип, мына ушул теманын алкагында мыкты маек куруп бердиңиздер. Биздин убактыбыз дагы соңуна келип жетти. Сиздер менен коштошобуз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, ЛТРдин эфирин саналуу мүнөттөрдөн кийин өлкө аймагынан алынган жаңылыктар улантат. Саламатта калыңыздар.